Саламатсыңар балдар. Биз бүгүнкү сабакта Чүй облусу боюнча сабак өтөбүз. Чүй облусунун географиялык абалы, Чүй облусунун чарбачылыгы жана өнөр жай тармактары боюнча, анан Чүй облусунун райондорго, шаарларга бөлүнүшү боюнча сабак өтөбүз буюрса. Билесиңер, ушуга чейин өткөн ар бир областтын башка областтардын өзгөчөлүгү, анын алган орду, ушулар боюнча биринчи алгач сабакты баштайбыз. Анан Чүй облусундагы эң чоң өрөөн бул Чүй өрөөнү. Чүй өрөөнү боюнча кыскача маалымат айта кетейин силерге. Чүй өрөөнү бул Түндүк Теңир тоонун ири өрөөнү болуп эсептелет. Түштүгүнөн Кыргыз ала тоосу, түндүгүнөн Иле ала тоосу менен чектешет. Анан Чүй дарыясынын мындай алабында жайгашкан, билесиңер. Түштүк чыгышынан түндүк батышка карай 250 километрге созулуп жатат. Аянты 32.000 километр квадрат. Чүй өрөөнү боюнча айтып атам. Ал эми билесиңер, бул Чүй областында дагы мисалы чоң Кемин өрөөнү бар, жөн эле Кемин өрөөнү бар, билесиңер. Мына ушундай баягы түштүк тарабы, тоолор менен түндүк тарабы өрөөндөр менен чулганып жаткан област болуп эсептелет. Анан негизделиши боюнча айтып аткан болсом, Чүй облусу бул Кыргызстандын түндүк жагында Чүй өрөөнүнүн айланасында жайгашкан, билесиңер. 21 ноябрь 1939 жылы өзүнчө облус болуп уюштурулган. Облуста 4 шаар, 5 шаарча, 105 айыл өкмөтү, 327 айыл бар. Анан Чүй облусунда билесиңер, республиканын борбору болгон Бишкек шаары жайгашкан. Бишкек шаары Чүй облусунун Аламүдүн районунда жайгашкан жер боюнча. Анан азыркы учурда билесиңер 8 административдик районго бөлүнөт. Алдыда дагы буюрса райондор боюнча дагы биз дагы маалыматтар айтып өтөбүз. Анан азыркы айта турган нерсе дагы бул облустун табиаты. Билесиңер, анан Чүй облусу бул чоң Кемин, Суу-Самыр өрөөнүн дагы кирип кетет, билесиңер. Кемин өрөөнү, Чүй өрөөндөрүн чулгап жаткан област болуп эсептелет. Талас ала тоосу, түштүгүндө Кыргыз ала тоосу, анан чыгышында билесиңер Иле ала тоолору менен чектешип турат. Анан Кыргыз ала тоосунан, Талас ала тоосунан агып түшкөн ири дарыялар мына ушул Чүй облусунун кесип өткөн көптөгөн дарыялар агып барып, бул Чүй дарыясына куят дагы. Чүй дарыясы анан Казакстанга чыгып кетет, билесиңер. Мына ушул Чүй облусунда өзүңөргө маалым болгондой балдар, бир канча суу сактагычтар бар. ГЭСтер жок. ГЭС менен суу сактагычтын айырмасын билесиңер. Суу сактагычтар ушул түндүк тарабында жайгашкан. Анан облустун кен байлыктары, климаты боюнча айткан болсок, мына жерде балдар мен пауза кылып токтотуп алып өзүңөр окусаңар болот. Мен жетишпей атам да айтып атканда, окуп атканда. Кен байлыктары, климат боюнча мына жерде билесиңер, ушуга чейин казылган канча кен байлыктар бар, анан запастары канча экенин окуп билсеңер болот. Анан климат боюнча баягы кышында январдын орточо температурасы канчага чейин төмөндөйт, жайында июлдун орточо температурасы канчага чейин жогорулайт, мына бул жерде жазылып турат. Мына ушул жерден окуп маалымат алсаңар болот, балдар. Анан облуста канча кыркатоо бар, чоң кыркатоолор деле кездешет, билесиңер, кичинекей кыркатоолор жок. Анан Чүй облусу бул 8 районго бөлүнөт. Мен азыр батыштан чыгышты көздөй окуйм, балдар. Бул биринчиси Панфилов району, экинчиси Жайыл району, үчүнчүсү Москва району, 4-сү Сокулук, 5-сү Аламүдүн, 6-сү Чүй, 7-сү Саата району, анан 8-сү Кемин району болуп 8 административдик районго бөлүнөт. Ар бир райондун өзүнүн калкы, өзүнүн чарбасы боюнча дагы окуп, кийинки сабактарда мына ушулар боюнча дагы улантабыз.